Dinimiz bölünüp jarılууга, бирөөдү кемсинтүүгө, басынтууга эмес, ынтымакка чакырат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, анча-мынча биз билип алган маалыматтарыбыз менен, анча-мынча окуп алган маалыматтарыбыз менен мечитиңдин имамынын же жамааттын көз карашы сеникиге дал келбей аткан болсо, бир аз абайлаш керек. Динибизде эпте эле ушу билген нерсеңди алып кеп, эте бул дамыла билбей тургансып, дамыланын жанына келип, дамылага жакыныраак экинчи катар, үчүнчү катарга тарабада келип алып, биринчи, экинчи тарабада амин деп кыйкырып, шумкар дамлага билгизип коеюн, тараба 8 рекет экенин деп, жанакы шумкар дамла билбей тургандай, бете бир ачылыш кылгандай кылбаңыздар. Сен билгенди дагы билебиз, сен билбегенди дагы билебиз. Бирок мына ошол эмне туурасы биз билген экендигин далилдеп берген кудуретибиз дагы жетет. Анча-мынча бир туугандарыбыз келип алып, оң жак сол жагыбызда туруп, амин деп кыйкырып, 8 рекет экенчилип кетип атат. Ал эми таравих намаз пайгамбардын доорунда 8 рекет окулгандыгы бул чындык, бирок Азирети Умардын доорунда 20 рекет болгондугу дагы чындык. Азирети Умардын доорунда 20 рекет болгондо бүгүн каршы болгондордун бирөөсү дагы жок эле, ошол доордо каршы болгондор дагы жок эле. Болбосо ошол Ибн Аббас тирүү болчу, Абдулла ибн Масуд тирүү болчу, Азирети Усман тирүү болчу, Азирети Али тирүү болчу. Пайгамбарыбыз үммөттүн эң илимдүүсү Азирети Али дейт. Азирети Али тирүү болчу. Азирети Умар бүгүндөн баштап мечитте окулат деди. Бүгүндөн баштап 20 рекет окулат деди эле. Азирети Али айтты: "Сен бүгүн мечиттердин чырагын жандырдың, нурдандырдың" деди. "Аллах Таала сенин кабырыңды нурдансын, Азирети Умар" деди. "Сен туура кылдың" деди. Анткени пайгамбардын доорунда тарабын ар ким үйүндө эле окуйт эле, а пайгамбар жок, уже адамдардын заряты азая баштады. Уже тарабы окулбай баштаганда Азирети Умар айтты: "Указ чыгарып койду. Бүгүндөн баштап мечитте окуйлу" деди. Бүгүндөн баштап 8 эмес 20 рекет окуйлу деди. Ошондо каршы чыксалар болот: "Пайгамбар 8 кылган, сен 12-ни каяктан алдың" деп Азирети Умарга каршы чыксалар болот эле. Азирети Умар падыша болгон маалда айтты. Биринчи президенттикке чыгып, жана ант берип атканда: "Урматтуу жамаат, мана мен падыша болдум бүгүндөн баштап" деди. "Эгер туура жолдо баратсам" деди. "Эгер туура жолдо баратсаң, сени колдойбуз" деди. "О урматтуу жамаат, эгер мен туура эмес жолдо баратсам" дегенде, сахабалар турду дагы: "О Умар, оңдоп кое турган кылычыбыз бар адашсаң" деди. Ошол маалда эми бар болчу сага окшогон патриоттор. Как будто бүгүн Гуглдан үйрөнүп алып эле сен патриот дагы ошол Азирети Али менен Азирети Усман, Ибн Масуд патриот эмес, динге күйгөн жалгыз сен. Андай эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Билбегениңди, билбей атканың өкүнүчтүү, туура түшүнүңүздөр. Ынтымак баарынан жогору турат. Ыйманда, исламда Кудай Таалам кадамдарыбызды бекем кылсын. Мына ошол эмне кантип намаз окуп аткан болсок, кантип азан айтып, кантип орозо кармап аткан болсок, баардыгы эреже менен, Кур'ан, аят, хадис менен кетип атат. Мына ошого иншалла эми жанакы бардык эле нерседе бизди мажүрө, коркок, жанакындай бир ээрчиме, жетелеме бир сыпат менен анча-мынча бир туугандарыбыз сыпаттай бербесин. Мына ошол эмне кыйшайган жерде, туура эмес жеринде башыбыз кетсе дагы, өмүр бою зарашөткө жатсак дагы айта турган ачык эле айтабыз: жанакы жалгыз патриот, динге күйгөн сен боло бербегин. Мына ошол кыйшайган жеринде биздер айтканга бизде деле дук бар. Бардыгыбызда битте жан. Мына ошол корккон дагы, коркпогон дагы өлөт. Коркоктук бул жашооду узартпайт, баатырлык жашооду кыскартпайт. Аллах Таала ченеп койгон өмүр мен туулганга чейин жазылган. Мына ошого иншалла жамаат орозонун күнүндө ынтымак биримдикке келели. Бир жамаатта бир имам аркасында окуп аткандан кийин туура эмес пикирлерден абайлайлы.